O kitepтерде берилет. Eski Кудай банкрот болду деп берилет. Eski Кудай eskиче Кудай, Кудай берчи дей берсең, ал только кул сезимди башкарат. Анда анатомияң ооруп баштайт, ден соолугуң бузулуп баштайт деп берилет. Акылыңан айнып баштайсың психологически. Рак, шишик, оорулар пайда болот деп. Ай эмне болду десе, жаңы Кудай пайда болду дейт. Анан ал жөнүндө эмне кылат ал десе, түрдүү мүнөздө болот дейт. Мисалга мына бир туруп адам, бир туруп ата, бир туруп мына элчи, мына элчилик кылып атпаймынбы? Мына элчи, бир туруп сынчы, бир туруп ок, бир туруп ос, бир туруп жалган дүйнөнүн жолун жабуучу, чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу жалгыз сот. Бир туруп адамзаттын бышкан ашы, алтын казынасы. Мына карасаңыз, ошентип отуруп түрдүү мүнөз урунат дейт да, колдонот. Ал жүзү жок эсеп жасайт дейт. Мисалга, ошол кыйратышы мүмкүн, же мээрим төгүп табиятты жаратышы мүмкүн. На месте баштайт дейт ал адам. Туруп эле мисалга, өспөгөн жолду соттоп коет. Өнүкпөгөн жолду жаап коет. Мисалга. Мына ошентип жаңы Кудай пайда болду. Мен куткаруучумун. Ошон үчүн мен табият аркылуу адамзатты башкара берем. Өрт, суу, аба, арбайлар аркылуу, керемет күчтөр, инопланетяндар аркылуу. Ошон үчүн түндүккө уланмай, бир да саясатчы, бир да мамлекет, бир дагы окумуштуу, бир дагы адам, деги эле тирүү адам кутула албайт. Энерги өткөргүчкө өтүш керек. Бул мен дагы 10 жыл эволюцияда жүрдүм. 10 жыл кыйналдым. Анан ошондо бул китепте бар. 2020-жылы чоң бурулуш болот деп. Эмнеге десе ошол Кудай энергиясы менен ошону кийген адамдын темасы айырмасыз болгондо дүйнөдө чоң бурулуш болот деген. Ал эмне деген сөз? Мына Кудай энергия катары башкарып келсе, кийип тургандан арстан алайын. Мен окмун, мен отмун, мен сотмун, мен соттодум деди. Мына 2020-жылдан баштап өлүп кетти асты. Дүйнөдө кыргын кырсык башталып кетти. Ошон үчүн мен биринчи талкалайм. Талкалабасам астыма келбейт. Ошон үчүн Манас атам көрүнүп айтып атпайбы? Мен кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деп. Ал кара күч менен касиеттүү адам болгон Манас атам. Бирок кара күч заман болгондуктан кара күч менен бириктирсе, мен ааламдагы ата теги арбайлар аркылуу аба, от, суу, таш, Кудайлар эмне башайт? Ошолор аркылуу дүйнөнү талкалап туруп, анан келип шарт коюп, анан дүйнөнү бириктирем. Мен өлбөсмүн. Мен ушу көрдүм, акыркы 1 жылдай аябай жашарып кеттим. Тамак жебей калдым. Жок койсо. Анан бул эмне экен деген эми Кудай ак болсо, энергия болсо адамды кийсе, адамдын телосы жашарат экен да. Бай бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей. А сен канчалык кысылсаң, кыжаалат болсоң, эмоцияга түшсөң, нерв болсоң, ичиң карарат экен, териң бырышат экен, кары өлүп калат экенсиң да. Ошондуктан бул жерде өлбөстүк пайда болот делет. Анан мен өлбөстүгүмө да ишенем. Мен сот экениме, мен жаратуучу экениме, менин телом ушул кыргыз болуп жаралганыма, улуу тоодо төрөлгөнүмө, Кошой Коргон айылында төрөлгөм. Ошого караштуу Дыйкан деген айылда. Чештөбөдө кой кайтарып чоңойгом, мазарлуу жерде чоңойгонума. Ошон үчүн мени сактап келген үчүн мен чынчылмын, калысмын, тегисмин жашоомдо, кайтпасмын. Эркекче, адамча, арбайча, Кудайча жүрөм. Ошондуктан бул чындык. Мени эч ким эч нерсе кыла албайт. СМБ дагы, МВД дагы, сотуң дагы, прокуроруң дагы, бандитиң дагы. Себеби менин тегерегимде көзгө көрүнбөгөн улуу күчтөр мен көрүнүш көрүп, ушунча кайтарат.
Кудайды кайтарат мындай айтканда. Кудай кийген танды, жанды кайтарат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул сиздерге жомок болсо жомок болсун. Бирок мага карыз адамдардын өлүп калганын көрдүм. Жашоодо мындай эле акча алып бербей койгон. Таң калам. Мага ушу бала кезимен кордук көрсөтүп койгон же каршы чыгып мындай жолтоо болгон адамдардын 6 жыл түшүктө жатып калганын көрдүм. Бул өз жашоомдо. Ааламдан ошол убакытта ал кезде Кудай энергиясы, аалам энергиясы жерге чөлөгүлө жөнү кабарчы. Адамдарга деле каршы сүйлөгөн эмес да, пайгамбарыбы, касиеттүү бир олиясыбы, анысы кандай, мен жөнүндө жаман ойлобо. Менин телом исполнитель, мен эски Абдулдаев эмесмин. Менин корпусум гана калган. Менин жаным кийгендиктен, ошон үчүн мен жаңы Кудаймын деп жашайт жашоодо. Эски Мерседес, жаңы Мерседестин деле айырмасы бар да. А эски Кудай ал энергия экен да, жаңы Кудай корпус экен. Ошон үчүн мен булут жылдырып коем. Ошон үчүн мен булут жөнөтүп, куюн жөнөтүп, вирус жөнөтүп, мен мынтип астыларын таш менен тосуп коем. Мен ошон үчүн кыргыз жергесин вирус келбесин деп от менен тосуп койгом. Ошондуктан мени жок дегенде бир ааламдан буйрулган адам экен деп тааны. Болбосо күйүп кетесиң. Мени мазактагандар өздөрү маскара болот деп берилет. Элге бийликке сот жүрүп кетет дейт. Ошондуктан бул чындык. Жыл өтөт, айлар өтөт. Шылдыңдагандар, өспөгөндөр өлүп кетет. Ошондо да бала чакасы айтат, ушул мен Кудаймын деп чыгып атса дагы, ушунча нерсени түшүндүрүп атсам дагы, түшүнбөгөн менин энем, атам, жеңем, байкем келиси отурбайбы деп айтат. Же болбосо бир кезде өсөрсүздөр эми, өсүп кутулат же өлүп кутулат дейт, өлүп кетпесеңиздер. Ошо күнү дагы ойлоносуз. Мезгил өткөндө, ошондо эле барып жанымды албай, ошондо эле барып багыт албай, ошондо эле барып бата албай деп. Мен Кудаймын, мен дүйнө элин, мага менчик, могу дүйнө мага менчик, мен каалагандай башкарам. Дүйнө менин оюм, сөзүм, көзүм менен тегерене берет. Мен Кудай жаны бул дүйнөнү ирээттегени келди. Жалганды жоюгону келди. Менин энергиям гана жеңип, чечип чындыкты орнотпосо дүйнөдө байлар, мыйзамдар, жалгандар элге куурада берет. Ошондуктан бул өзү улуу чындык. Мен жалган дүйнөнүн жолун жабуучу сотмун. Мен кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булакмын. Бул менин сиздерге болгон условиям, шартым. Эркиңдир, эркиң бул күнүмдүк. Күнүмдүк жашап тур. Ааламдын багытына көнбөй, условиясына көнбөй. Бирок сиздерди ааламдык мыйзам, ааламдан буйрулган Арстанбайдан башка эч ким куткарып дагы, өстүрүп дагы кете албайт. Мына, мен элдин башына барам эртең. Бул ааламдык каалоо менден мурун Арбайларга, Ататек Арбайга, aalам күчтөрүнө керек бул. Эмнеге дегенде берилет ааламда. Арсылайды ааламга алып барабызда даярдап эле түшүрүп коебуз дейт. Ага чейин маска кылып тура турабыз деп. Мына мезгили келди, азыр убакытты көрсөттү да.